Молдонун айтканын кыл, кылганын кылбай эле кой депчи. Биз эгемендүү болгондон бери 30 жыл өтүп кетиптир. Ага мыйзам жазасызбы, аны коркутасызбы, аны башка кыласызбы? Дүйнөдөгү эң күчтүү уулардын катарына кошулат, танган мезгилде тиштери көйүлүп түшүп калат. Аллах Таала инсанды эки нерседен жараткан. İnsandın içki dünyası, anan sırtkı dünyası bolup bölünөт. İnsandın kuruluşu, yaratılışı can, andan dene. Ruh, canı insandın, andan keyin insandın denesi. İnsandın canı bolboso denesi kıymıldabayt. İnsandın denesini kımbat kılgan, insandın denesini kıymıldatkan, buzuluğdan ар кандай жаман болуп сасып кетүүдөн инсандын руху, жаны сактап турат. Качан инсандын жаны денесинен чыкканда, инсандын денеси кыймылдабай калат. Бузулуп кетет, заматта сасып кетет. Дүйнөдөгү эң күчтүү уулардын катарына кошулат инсандын денеси эгер 3 күндө туруп калса. Эгер өлүктүн жанында бир адам оозун ачып туруп калса, жыттанган мезгилде тиштери көйүлүп түшүп калат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, инсандын кандай жаны болбосо денесинин келбетинин кадыры болбогондой, инсандын ички дүйнөсүнүн руханий азыгы болбосо, андай инсандын кылган амалынын да кадыры болбойт. Инсандын ички дүйнөсүнүн оңолуусу менен инсандын сырткы дүйнөсү оңолот. Инсандын ички дүйнөсү бузулуу менен жан дүйнөсүнүн бузулуусунун себебинен инсандын дене мүчөсү бузулат. Ошондуктан адамдар инсандын дене мүчөлөрүнөн чыккан амалдар, кыймыл аракеттери бузулганда, тили менен көрүнгөнгө зыян бергенде, жалган айтканда, же болбосо колу менен башкаларды уруп сабап токмоктогондо, же болбосо байлар, бийлер, күчтүүлөр, кыйындар, алсыздарды кордогон мезгилде адамдар ушуну оңдоймун деп киришет. Бирок оңдоймун деп жолго түшкөн убакытта бардыгы биринчи ката кылган эки себептен ката кылаттар. Биринчи ката кылганда өзүнү оңдобой туруп башканы оңдогонго киришет. Бул эң чоң ката. Атасы өзүн оңдобой туруп баласын оңдогонго киришет. Аялы өзүн оңдобостон туруп, өзүнү жакшы жактан байытпастан туруп сыфаттар менен кыздарыны оңдогонго киришет. Же болбосо кыскасы карапайым эле олтуруп алып башкаларды, же болбосо байларды, байлар кедейлерди, адамдар өзүнү оңдоодон баштабастан башкаларды оңдош менен баштайт. Өзүнүн кылган амалдарыны таразыга салбастан башкалардын кылган амалдарын таразыга салып, алардын сөздөрүнө комментарий берип баштайт. Мына ушул себептен адамдар не кылат? Оңдоого киришет, бирок оңдой албайт. Эмне үчүн? Себеби оңдолоюн деген эч ким жок да. Бардыгы оңдоймун деп жүрөт, оңдогуч болуп алган, оңдолгонго, жакшы болгонго, бир сыфат жактан, кулк мүнөз, адеп ахлак жактан, бир маданият жактан өсөйүн деген эч ким жок, бардыгы өстүрөйүн деп жүрөт да. Дыйканчылар толтура болуп чыгып алса талага, үрөндөрү жок болсо эмнени экмек, бардыгы эгемдейт, бирок эккенге эч нерсе жок да. Ошондуктан биринчи коомду өзгөртөм дегенде тарбияда адамдардын бир ката кылып жаткандыгы ушул болуп жатат. Оңдолууга, өсүүгө умтулган адам жок, оңдоймун деген ал адамдын баары да. Экинчиси адамдардын дене мүчөсүнү тартипке салууга аректенет. Ошондуктан натыйжа чыкпайт. Себеп адамдын ички дүйнөсү, адамдын жүрөгү адамдын денесини башкарат. А биз анын денесини бир эрежеге саласың деп, ага мыйзам жазасызбы, аны коркутасызбы, аны башка кыласызбы, ал бак оңдолбойт. Баягы ишин кайталай берет. Эмне үчүн? Себеби анын ички дүйнөсүнүн, жан дүйнөсүнүн болгону ошол болуп жатат. Кандай инсандын денесинде жаны болсо, дене кыймылдагандай, инсандын руханий байлыгы, же болбосо инсандын маданияты, адеп ахлагы көтөрүлгөндүктөн, анын денеси оңдолуп баштайт. Болбосо оңдолбойт. Алдаганы алдаган, жалган айткан бойдон кала берет. Ошол үчүн пайгамбарлар жөнөтүлгөн мезгилде жер бетин карап көрсөк, эң бузуку жерге жөнөтүлөт эле да. Пайгамбарлар кайсы шаарга жөнөтүлгөн болсо, ошол доорду карасак, эң бузулуп кеткен шаар болгон болот. Эң бир адамдар ошол жерге жийиркенген мезгил болот да. Кандай эле пайгамбар алейхиссалам жөнөтүлгөндө Араб жарым аралында жашаган арабтардан башка дүйнөдөгү элдер
кыжырланат эле. Аларга жакындабагыла, алардын жамандыгы бизге жугуп кетет депчи. Эмне үчүн? Себеби алардын жашоолору жырткычтардын жашоонуна түшүп калган эле. Ошол жырткычтардын жашоонда жашаган инсандарды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кантип үлгү кылып койду бүткүл аламга аз убакыттын ичинде. Пайгамбар алейхиссалам пайгамбар болуп 23 жыл өмүр өткөрдү. 23 жыл мээнет кылды. Биз эгемендүү болгондон бери 30 жыл өтүп кетиптир. Бирок баякындай эле бири-бирибизди айыптап жүрөбүз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 23 жылдын ичинде бир өлкөнү эмес, бүткүл дүйнөнүн оңдолуусуна, бүткүл дүйнөнүн кыяматка чейинки келеткан адам затынын түздөлүүсүнө, адам затынын туура жашап, бир ынтымакта, ийгиликтүү, бактылуу жашоо өткөрүүсүнө жол көрсөтүп, үлгүлөрдү чыгарып көрсөтүп коюп кетти. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассаламдын баштаган иши биринчи өзү көрсөтүп берет эле. Биринчи сахабаларга өзү көрсөтүп берет эле. Адамдарга өзү көрсөтүп берет эле да. Бүгүн көрүп бирөөдү ээрчийин десең, көргөнгө эч ким жок да. Бардыгы айтып жатат, укканга аябай көп, айтамын дегендер көп, бирок көрсөтүп берем дегендер аз болгондуктан эл кимди көрүп туурашын билбей калды. Ошол үчүн пайгамбар сахабаларга айтат эле да, дарат алып көрсөтөт эле, мындай дарат аласыңар депчи. Пайгамбар намаз окуйт эле дагы айтат эле. Соллу кама раайтумуни усалли. Менин намаз окуп жатканымды көрүп турасыңар го, мына ушундай намаз окугула. Хиярукум ли нисаиким. Силердин ичиңен эң жакшы эркек, бай эркек, би эркек кыйын эмес. Силердин ичинен эң жакшы эркегиңер аялга мамиледе эң жакшы мамиле кылганыңар. А мен болсо үй бүлөмө эң жакшы мамиле кылган адаммын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды сыфаттап Айшени өзү айтат. Пайгамбар алейхиссалам бир жолу дагы колу менен нерсени урган эмес, бир аялдарыны же болбосо кайсы бир адамды урган эмес дейт. Пайгамбар өзү жасап көрсөтүп берет эле дагы, мына ушундай болгула дейт. Мына ушул таалимди алган сахаба радhiyallahu анхудар пайгамбарды көрүп ээрчигенди, туураганды үйрөнүп алыштылар да. Ушунчалык пайгамбар алейхиссалату вассаламды туурайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям басканындай дагы бассак деп аракеттенет болчу. Кээ бир сахабалардын окуялары келет, үйгө келип түнү менен басып чыгат эле. Пайгамбар алейхиссалам ушинтип басат экен. Ушинтип басат эле деп, ошол пайгамбар алейхиссаламга окшош басканга аракеттенет эле. Окшош кийингенге аракеттенет эле. Эмне үчүн? Пайгамбар эң чоң үлгүнү көрсөтүп бергендиктен ошол үлгүнү адамдар дуурап, ошондой болгонго аракеттенет болчу. Натыйжада сахабалар дагы өтө жогорку деңгээлге жеттилер. Кийин эмне дешти? Куну мислана. Силер бизге окшош болгула дедилер. Сахабалардын элге таалим берүүсүндө элдерди сахабалар бактылуулукка, туура жолго чакырууда силер бизге окшош болгула деген сөздү колдонот эле да. Мындай кылгыла деп койбойт эле. Бизге окшош болгула болду. Ошентип сахабаларга окшош болгула деп айтты. Кийинки элдер эмне кылды десе, кийинки элдер сахабалардын артынан жолун жолдоп, аалымдар мээнет кылып келди. Элдер аалымдарга өздөрүн окшоштура албай кыйналгандан бир макал чыгарып алды да. Молдонун айтканын кыл, кылганын кылбай эле кой депчи. То есть кылганын кыла албайсың да. 10 жыл медреседе отура албайсың. 5 убакыт намазга келе албайсың. Тахажжуд намазга тура албайсың. Бирөө үйлөнсө түнгү саат 2-де никеге бара албайсың. Бирөөдүн жаназасы болуп калса ошол жакта 2 күн жүрө албайсың. Тем более бесплатный. Ошол үчүн эмне деди? Молдонун айтканын эле кылсаң сага жетет, кылганыга жизнь жетпейсиң деген маанида. Ошол үчүн урматтуу туугандар, жетпесек дагы аракет кылышыбыз керек да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ийгилиги ушул эле биринчи адамдарга көрсөтүп берди. Биздин доордо көрсөтпөйт, үйрөтүп көндөр көп болуп жатат да. Пайгамбар өзү көрсөтүп берди, андан сахабалар үйрөнүп, сахабалар башкаларга көрсөтүп, бири-бирине бүгүнкү күнгө чейин ушундай хадистер окутулат. Пайгамбар мынтип дарат алган, сахаба көрсөттү, аны кийингилер көрсөтүп, бүгүнкү күндө дагы устазы тарат алып туруп, мына пайгамбар ушинтип дарат алган деп көрсөтүп бериш керек да. Ал эми экинчиси пайгамбар адамдардын кылып жаткан иштерине тийишкен жок, адамдардын руханий байлыгы менен алардын жүрөгүгө кылган мээнетти жасаганда колдорундагы жаман нерсени өзү таштады. Адам кичинекей жаш бала топурак менен же болбосо жаман таза эмес нерсе менен ойноп жатса, аны колунан алып алсаң ыйлайт да, кайра чуркап барып ошону кармайт да. Неге? Себеп аланын зыяндуу жаман экенин билген жок, ал оюн деп жатат. Ошол үчүн акырын ал балага түшүндүрүп койсоң, бул жаман нерсе, мындай болот, мындай болот.
десең, өзүлөр айтат, мага башка оюнчук таап бер дейт. Мен муну менен ойнобойм, бул иши жаман экен дейт. Эгер аны сиз түшүндүрбөсөңүз, ал ошону жакшы көрөт дагы, чуркайт, сизди жаман көрөт. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын жүрөктөрүнө мээнет кылгандыктан, сахаба радыйаллаху анхунун ички дүйнөсү тазаргандыктан, дене мүчөлөрү менен кылып жаткан жаман амалдарды өздөрү жактырбай калды. Куранда көптөгөн аяттар бар, ясалунака деп башталат да. Сенден сурашат дейт. Сахаба радыйаллаху анхундар ыйман жүрөктөрүнө отургандан кийин пайгамбар алейхисаламдан келип сурашат да. Аллахтын элчиси, мына амал кандай? Ясалунака анил ятама. Жетимдин малын жегенден келип сизден сурашат. Болбосо атасы өлүп калса бир жетимди мен бул баланы мен багып караймын деп алып алат дагы, жетимге келген малдардын бардыгын чогултуп өзү жеп жүрө берет эле. Жүрөктөрүнө ыйман толгондон кийин айтты, биз бирөөдүн акысын жеп жатабыз. Болбойт. Жетимдер менен кандай мамиле кылышыбыз керек деп пайгамбар алейхисаламга өздөрү сурап келди. Арак ичип жаткандар өздөрү келди пайгамбар алейхисаламга. Ясалунака анил хамр. Арак туурасында сурап келип атат. Арак ичкен жакшы эмес окшойт. Арак ичкенден кийин жаман иштерди, сөздөрдү сүйлөп салып атабыз. Арак туурасында Алла эч нерсе дей элек, алар өздөрү сурап атат. Эмне үчүн? Жүрөккө ыйман олтургандан кийин инсандын денесини түздөй баштайт, туура жака. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, түз кара деп бир адамды карата албайбыз. Бирок түз карап жүрүштүн зарылдыгын түшүндүрүп койсок, анан көз түз карап жүрөт да. Ушак кылба деп бирөөнүн кулагын жаба албайбыз. Же бирөөдүн тилин токтото албайбыз. Ушак менен гыйбатты уккан менен сүйлөгөндүн зыянын айтып койсо, адам өзү эле токтолот, кой дейт. Жөн эле жүрөйүнчү дейт. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабаларга айтты: денеде бир муштум эт бар. Ида солихат, качан ошол оңолсо, солихат жасады күлү, бүткүл дене оңолуп кетет. Эгер ошол эле бузулса, бүткүл дене бузулат депчи. İnsandın жүрөгү оңолсо, бүткүл алам оңолот. İnsandın жүрөгү бузулса, бүткүл алам бузулат. Не үчүн? Себеби инсан аламдагы эң акылдуу жаныбар да. Эң акылдуу жаныбар. Эгер акылдуу жаныбар жакшылыкка баштай турган болсо жүрөгүнөн, бүт нерсени жакшы кыла алат. Эгер акылдуу жаныбар болго, жамандыкка багытталган болсо, бүт нерсени жаман кылып да салат да. Карышкыр көп нерсеге акыл жетпейт. Койчу мылтык көтөрүп алабы, же болбосо таяк көтөрүп алабы, карышкыр коркор да, анан бир нерсеси бар экен колунда депчи. Эгер адам көрсө айтат, "Ку таяк" дейт. Барып коюн алып кете берет да. Ошол үчүн акылдуудун бузуку болгону дагы жаман да. Ошого урматтуу бир туугандар, биз дагы иншалла жүрөгүбүзгө мээнет кылсак, жүрөккө мээнет эки жол менен болот. Биринчиси жүрөккө мээнетти биз жүрөккө ыйман толтуруу менен болот. Себеп адамдын жүрөгүнө ыйман келгенден кийин ыйман менен бирге келе турган сыфаттар бар да. Ыйман менен чогуу келе турган сыфаттар бар. Адам мусулман болгондон кийин бир аз сабырдуу боло баштайт. Мурдакыдай эле сөгүнбөйт, бир аз акырындай баштайт да. Жүрөктөгү ыйманы канчалык күчтүү болгон сайын ошончолук сыфаттары көп болуп топтоло баштайт. Ошол жүрөктөгү ыйманга жараша ыйманга байланыштуу болгон сыфаттар келет да. Бир адам аябай тентек болгон эле. Ал тентектиги менен бир туура эмес сөз сүйлөп койсо, же бирөөдүн баратканы жакпай калса барып урат эле да. Даватка чыгып, динди түшүнүп, сабырдуу болуш керек экен, кечиримдүү болуш керек экен, пайгамбар сахабалардын сыфаттарын уккандан кийин бир жолу өзүм күбө болуп калдым. Бир адам такыр туура эмес сөз сүйлөп атат. Эч кандай күнөөсү жок болсо дагы муну сөгүп жатат. Үн чыкпай турат да. Кап 2 жыл мурда даватка чыга электен мурда жолукканыңызда башкача сүйлөшөт элек эми. Бул жана болбой калды да деп баратат да. Адам өзүнө оңдой баштады. Экинчиси адамдын жашоосу оңолот, ибадаттын сөйдөн. Намаз окусаң күнөөдөн тыйыла баштайсың, орозо тутсаң сабырдуулук сыфат келе баштайт. İnsandın жүрөгү оңдолгондон кийин инсандын дене мүчөсү оңдола баштайт.